Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу баяндамачы, урматтуу тергөөгө кызыктар мекемелер. Прокуратура жөнүндө мыйзамды өзгөрткөнү келипсиңер. Туурабы? Прокуратура бул жалпы көзөмөл кылат. Алып келип бизге далилдей тургандар баарыңар орун басарсыңар. Жооп берип коюң. Урматтуу Заркевич, бул жерде айтып кетейин, бул маселе боюнча атайын жумушчу топ түзүлгөн, ал жерде бүт укук коргоо органдардын өкүлдөрү кирген, анан ошол жумушчу топтун жумуш иштегенин натыйжасы болуп туруп ушул мыйзамдуу долбоорлор чыкты. Анан демилгечи болуп туруп Кыргыз Республикасынын президенти Садыркожо Жапаров болду. Расмий түрдө мага жана менин коллегаларыма баяндамачы болгонго поручение түшүп биз келдик. Айтып бергенге суроолорго мыйзам боюнча биз даярбыз. Жумушчу топтун тизмесин окуп бериңчи мага. Мен урматтуу коллегаларга ушул суроону узатат элем. Урматтуу Абдыкадыр Мамат Юсупович, урматтуу Эркек Жумабекович, жумушчу топ боюнча айтып кетсеңиздер, кандай иш болду? Тизмеси барбы? Тизмесин атап коюңуздар. Урматтуу Элнузар Ракевич, УКМК төрагасынын орун басары полковник Разаев. Бизде азыр пофамильно жок экен, бирок ноябрь айында, былтыр 2022 жыл ноябрь айында президенттин буйругу менен түзүлгөн ведомстволор аралык топто УКМКнын ички иштер министрлигинин, прокуратура органдарынын, президент администрациясынын, сот органдарынын тийиштүү немелер өкүлдөр катышып, ошол бүгүнкү сунушталып аткан мыйзам долбоорлору ошол жумушчу топтун жумушунун ишинин натыйжасы жана результаты. Демек жок, тизме жокпу? Жо мен мындай иерархияны эле билип алайын деп атам, силер кыйналбагыла, тизмеде ким болсо кире берет ал жумуш топко. Кичине бар да бир саясий иерархия деген бар, кызматтык иерархия деген бар. Аны силер келип алып туруп прокуратуранын мыйзамын өзгөртөлү дегениңер, мен жумушчу топту эле билип коеюн дедим. Себеп дегенде мага кызыктар Мурат Укушев деген барбы? Жумуш топто болгонбу? Ол төрагалык Рахмат. Төрагалык кылганбы? Себеп дегенде менде анын выступлениясы бар. Буну сураганын себеби Аяз мырза, 1 жыл болду могу реформаны кылганыңарга. 1 жылда ушул 2 мыйзамга жана буга ушул 3 мыйзамга жазган авторлар 36 мамлекеттик сыйлык алышты. Аларды эмне кылабыз? Жокко чыгарабызбы? Демек туура эмес жазып турду алар. 36 мамлекеттик ишкер, анын ичинде баягы коомдук ишмерлер бар. Кандай чечебиз аны? Мен туура эмес жазды деп айта албайм. Бул негизи реформа. Өз убагында позиция белгиленип туруп, биз ушу долбоор мыйзамды киргизип атабыз. Ноябрда деди, ноябрда жумуш топ түзүлгөн деди. Демек силер даже 1 жылга жетпей президенттин алгылыктуу эң жакшы реформасын кайтып жазып келдиңер да, перереформируйте деп коет орусча. Мен азыр мыйзамга каршы чыкканым жок, силер мындай чочубай сүйлөй бергиле. Мен деле мамлекетчил инсанмын, мен билем эмне кылышты, мен өзүм үчүн тактап алайын деп атам болду. Заркевич, 1,5 жыл мурун реформа башкача болгон, ал чоңураак реформа болгон. Ал концептуалдуу түрдө өзгөргөн. Бул андай реформа эмес, бул тергөө, кээ бир беренелер боюнча эле тергөөнү чечип атабыз, ошол эле. Ал мурунку реформа, ал чоңураак, ал жаңы кодекс кабыл алынган. Азыр андай маселе эмес, бул процессуалдык маселе, ал чоңураак маселе. Урматтуу баяндамачы, мындан чоң маселе мамлекетте болбойт. Биз баардыгыбыз кыйкырабыз, соттук адилеттүүлүк депчи. Сот адилеттүүлүгү кылмыш иш козгоодон, тергөөдөн башталат. Мен айтарым макул, мына тергөөнү прокуратурадан алайын депсиңер, азыр 2 маселени чогуу карап атпайсыңар, а прокурорский надзорго эмне кирип кеттиңер? Мисалы үчүн Сүйүн Абдуллаевич бир суроону берди, силер айттыңар, описка болуп калыптыр деп.
Бир эле нерсени айтайын. Прокурордон силер кылмыш ишти бириктирип, же болбосо кылмыш ишти бөлүүгө укугун алып коюпсуңар да. Аны прокурор болбосо ким кылат? Силер прокурордук көзөмөлдү алып коюп атасыңар. Мен айттым, макул, тергөөнү алдыңар. Албатабыз. Мейли деп туруп мына 5 колум менен добуш берейин. Бирок прокурордук көзөмөлдү эмне алып атасыңар? Бир эле мисал, соединение, выделение уголовных дел вы прокурора исключаете. Если ал бириктиргенге же бөлгөнгө укугу жок болсо, анда кандай надзордун укугу калып атат? Жооп берилечи. Саламатсыз, Элмирза Ракевич, Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашкаджаев. Элмирза Ракевич, сиз өз билгенде ишти бөлүп чыгаруу кошуу бул тергөөчүнүн полномочиясында болчу, прокурордун полномочиясы деп кирген, анткени прокурор иштергеп жаткан болуш деп. Прокурор порядка надзора изучение кылып, эгерде ишти бөлүш керек болсо, или кошуш керек болсо, көрсөтмө жазып берсе, ал тергөөчүгө мыйзамдуу милдеттүү түрдө аткаруучу көрсөтмө болот. Ал көрсөтмө тергөөчү аткарып, тергөөчү ишти тергеп аткан рамках уголовный дела ишти бөлүп чыгарат же кошот да.